Assalamu alaikum, Hoşqabardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар, фермерлер, биздин каналдын жамааты. Биз бүгүн каравандабыз. Караванда Абубакир аканын мындай асыл тукум малдын санына эмес, сынына өткөн фермер агабыздын үйүндөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, гигант букаларды багып коюптур. Абубакир акадан ушулардын сырлары кандай, булар сатылат экен, маалыматын сиздерге жеткирип өтөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле аябай чоң бугасы бар экен. Абубакир ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аллага шүгүр. Өзүң жакшысыңбы? Саламат, иштериңиз жакшыбы? Мына чакырткан экенсиз, бүгүн келдик. Чоң рахмат силерге. Жакшы, мына малдардын дагы өзүңүз айткандай санына эмес, сапатына кызыккан киши экенсиз. Буну мен 2 жыл мурда сиз тартып кеттик эле да, баягы уруктукка коюута, мына Абердин Ангус деп. Бул азыр букаңыз жетилиптир, а? Бука жетилди, 3,5 жашар болду да. 3,5 жашар. Мен 2 жашарында келип татканмын да, баягы уруктукка деп. Эми бул тууралуу кичине маалыматты өзүңүз бериңчи. Буну каяктан алдыргансыз өзү? Бул буканын энеси өзү Россиядан келген. Энеси келген. Кичкен парода. Ошого жерде жасалма уруктандыруу жолу менен уруктандырганбыз да. Өзүңүз уруктандырып алгансыз. Өзүбүздүн менен. Бул абай Курама Темир дегенде азыр энеси Россиядан келген. Курама Темир куш болот дейт. Ошондой Абердин Ангустун уругу менен мындайча айтканда аргындаштырылып чыккан. Караван, Салива, Улаатан 2 жылдан бери элге коюп атасыз. Буну азыр балдары барбы? Өзүңүздө дагы? Өзүздө балдары бар, улачы, Эркек. Мына өзүбүздүн жайдары, уйлардын балдарына караганда разница чоң да. Разница чоң. Беркилерде 6 айлыгын 1 жашарыны берки уйларды. Мунун 6 айлык баласы чоң болуп көрүнүп турат да. Мунун 6 айлык баласы берки өзүнүн кашайкы уйлардын 1 жашар баласынан чоң көрүнөт. Азыр буну тарттырып көрдүңүзбү? Вес, живой вес канча килограмм болот? Таразыга тарттырбадык, баягыдай таблица менен өлчөткөнүздө баягы таблицанын эмеси жетпей койду да. Таблицанын эмеси жетпей койду. 1 тоннага чейин эле көрсөтөт. Бул 1 тоннадан ашык. Бул эми специалисттер азыр канча чамалады буну? 1 тонна 200гө жакын чамалашты. 1 тоннадан ашык экен да, 1 тонна 200 чамалашып, специалисттер ошондой тыянак чыгарып берди сизге. Азыр эми муну сатам деп атасызбы? Шуну сатабыз деп атабыз да, баягыдай малга кызыккан, урук алам деген. Урук алам дегендерге. Бул эми азыр мындайча айтканда эт багытында дагы кете берет. Өз негизи эт багытында, сүт багытында. Эт багыты. Мунун апасы сүт багытында дагы да. Апасы сүт багытында, бул эт багытында. Буну эми сатайын деп чечтиңиз. Сатайын деп чечтик эми. Урук алам деген кызыккандар болсо ал урук алып койсун. Таблицага узуну туурасы канча чыкты дедиңиз? Көкүрөгү 1, 2, көкүрөгүнүн үстүгө бийиктиги 1,70 чыкты, анан 2,25ге, 2,60 бу. 2,25ге? 2,35 ошондой чыкты да. Баягы таблицанын эмеси жетпей койду да. Таблица жетпей койду. Дагы мына 1 тоннага чейин эле көрсөтөт. Булга жок экендерди ошол. Специалисттер болсо мындай эме кылса болот экен дагы, Көрсө болот ого. өлчөп. Буну эми сатууга чыгардыңыз. Миша деп атасызбы? Миша деп ат коюп койгонсузбу? Аты Миша. Азыр аркаларынан да тартабыз. Колго жоош эле болобу экен? Жоош болот. Берки кашайка өгүздөрдөй колон кылып, кашайка өгүз мындай көпшөк калматпайт. Мынакей, көрүп турасыздар өзүңүздөр. Эми бунун баасыны канча коесуз? Баасыны кызыккандар болсо чалса келишип өзү сүйлөшөбүз да. Кызыккандар болсо сүйлөшөсүздөр. Ооба, сүйлөшөбүз.
Эми буну канча жашында ошондо өзүңүз торпогунан бери сиз деген, Torpağından beri bakıp geldim. Торпогунан бери чаңдашына жасалма менен Yolu men alganım, torpağından beri özüm bakıp geldim. торпогунан бери Миша деп коюп койгон сатты. Nişa o. Салмагы 1 тонна ашык дедиңиз. Bir tonla aşık. Эми баасыны айтыңызчы, мындай көңүлүнө туура келсе биздин фермерлер, ишкерлер ошого карап туруп байланышат сиз менен. Basını 450 min de otamın. 450 000 сом. Sine söyleşiyoruz ana. Сүйлөшүү жолдору болот, а? Var o var. Буну менен дагы кандай букан бар дедиңиз? Dağın simental var. Симентал. Симентал. Ал дагы чыгат сатууга. Allah çıkardı o. Мына көрүңүздөр туугандар, букан өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мынакей туугандар, санынан сапатына өтөм десеңиздер, байланыша бересиздер фермердин өзү менен. Эми экинчи номерде Симентал породасындагы бука чыгат экен. Эми биз малканага дагы кирдик туугандар. Малканада турабыз. Бул Симентал ушул экен да? Bu simental. O şol buydan düşkün. Bu dağısı. Энеси бир экөөнүн. Enesi bir. Ambustan kiyimkisi. Bu dağın. Jasalma uruktan. Бул дагы жасалма уруктандыруу менен алган экенсиз да? Bu dağı jasalma uruktan düşkün. Өзүңүз койдуруп, жасалма уруктандырып, ошол уйдан алгансыз. Бул дагы чоң бука экен. Бул эми жаш канчада мунун? Bu 2,5-3 çıkar yakında. Жаздан 3. Yazlar 3 yaşar bolsa. Буга дагы ат койгонсузбу? Bunun adı Boyka. Бойка. Süt bağıtında. Бул сүт багытында. Колго жоошо эле окшойт буларыңыз. Coğuş Буну edebiyatında тарттырдыңызбы да ошо эбес? bunu 950 kilogram çaplaştım böyle. Специалисттер. Атайын адистер келип 950 килограммына живой веске. Живой веске. Мына үстүлөрү теп-тегиз болуп калыптыр, а? Буларды эми бунун да койдуңузбу, койбодуңузбу уйларга? Bunu da koyduk. Bunu da koydunuz. Rayonda eller çok neme kıldı. Коюлду. Koyuldu o. Эми бунусуна баасыны канча деп атасыз эми Бойкага? Бойка дедиңизби? Boyka adı o. Bu ağa karakanda içine neme 350 bin lira kaldı. 350 000. Ооба. Өзүнүн вестерине карап. Ооба. Азыр бул экөөнө тең. Букага койсо дагы жарайт, Жарайт. союшка дагы. Ооба, жарайт, жарайт. Экөөнө тең. Буну 350 000. Эми байланыш номерлериңизди айтып өтсөңүз. Bilayında 772 menen Плюс 996 772 2 менен 42 42 44 44 30 30 номер менен байланышасыздар. Дагы башка номериңиз дагы барбы? Oşka 505 menen Плюс 996 505 менен 72 72 38 38 90 numara. 90 номер менен байланышсаңыздар болот туугандар. Биз сиздерге жакшы обзор кылып бердик. Фермердин өзү менен баасыны келишип, ушундай санынан сапатына кандай өтөбүз? Абабакир аканын өзү менен кенен баарлаша бересиздер. Номерлерин калтырдык. Саламатта калыңыздар.